Бардыгын тагдырым мойнуна алып, бардыгы үчүн Кудай алдында жалынып, тиленип, баарынын кырсыгы менин башыма тийсин, ушулар аман болсун деп тиледи Сейде. Бирок кайненесинин маңдайына жазылган тагдырдын буйругун өзгөртүш Сейденин колунан келе турган ишпи? Мына уш жерден катуу өкүндү. Көзүнө жаш тегерене түштү. Бирок ыйлабады, тиштенип чыдап турду. Эмчи Мусага айтмакчы болуп сыртка чыкканда иңир кирип калган эле. Шашпай эшегине минип, бирдем айтчудай ойлона калды да: "Эм айланайын кызым, кемпирдин жанында такай бол. Каралашаар бирөө жарым болсо чакырып ал. Сыркоосу катуу, менин колуман келчүдөй эмес" деди. Сейде шыр түшүндү. Дене бою муздай түштү. Аркасына бир кыл чайбай улам арылап, караңгылыкка сөөңүп бараткан эмчи Мусаны узата карап, мелтиреп турду да калды. Капыстан терезеге дуу деп бир тийген ызгаар шамалдай илгиртпей кирип келген жаманчылыктын алдында жалгыз, жападан жалгыз турганын сезди. Келчү кырсык келди. Келбе деп тиленсе да келди каапыр. Ызгаар терезеге тийип өтүп кетпей, үй ичин муздатты. Кутун учуруп өткөндөй болду. Тагдырыма жазылганы ушул экен. Көтөрөйүн, мен көтөрбөсөм ким көтөрөт? Тарткылыгым экен, тартайын. Башка эмне айлам бар? Деп чыйралды Сейде. Эм апамдын жанынан чыкпайын. Баласы Исмайыл үчүн да, Үсөнкул арыгын эки бир тууганы, булар үчүн да кемпир алдындагы пенделик парсты мен өтөйүн. Кудайдын кылган экен, тирүү жүрүп келе алышпай отурбайбы деп ойлоду Сейде. Үйгө шашылды. Өлүм келгенде адам аргасыз макул болооруна, өлүмдү адам аргасыз кабыл аларына Сейденин көзү эми жетти. Ошол кечтен баштап Сейде кайненесинин жанынан жарым карышта чыккан жок. Оорунун азабынан кыйналып, алыгуруп бүткөн кемпир көз алдыда өчүп баратты. Энтигип, зорго дем алып, бара-бара тили ооздон калды. Көздөрү тунарып, жалдырап эле келинин тиктейт. Бу дүйнөдөн кетеринде акыркы сөзүн көкүрөгүндө сары майдай сактап кийин айтам деп атайын катып келген, башка учурда эмес, так ушу коштошоордо айтайын деген акыркы сөзүн айта албай жаткан түрү бар. Бирок айтууга кубаты жетпеди. Анын үстүнө кемпирдин оор абалда жатканын угуп, көрөм деп келгендердин аягы тыйылбады. Айылдагылар акырын кирип, кемпирдин эми мал болбосуна көздөрү жетип, кайгылуу үшкүрүшүп кайра чыгып кетип жатышты. Айрымдары айтырбай дедирбей эле колунан келген бир табак унун, бир кашык майын, чыны табагын, биртке отун сотунун алып келип, короого элдин баскан турганына таза болсун үчүн самандан ташташып, мындай учурда көрүлчү камчомду көрүп коюшту. Түн кирип, келчү саат жакындап келатты. Сейденин кашыктап улам тамчылатып берген суусу гана кемпирдин акыркы мүнөттөрүн узартып жаткансыды. Өмүр колдон суурулуп чыгып баратканын сезип билип жаткан Бексаат ал кубаттан айрылганына карабай сүйлөсөм деди, бирок сүйлөй албады. Ага чамасы жетпеди. Ошондо айтчусун көзү менен айтып калмак болду. Өлүм алдындагы эсма сабалдан, акыл эсти каптаган мунарыктан бир саамга ачыла түшкөн көз карашынан, өчүп бараткан жан дүйнөнүн акыркы жылкты түшкөн нурунан Сейде көп нерсени түшүндү. Муну бир түшүнсө Сейде гана түшүнмөк. Жандарында эч ким жок. Экөө бири-бирин тиктеп туруп, ыйлап жиберишти. Бир тилегибиз бар эле, ошол да ишке ашпады. Үчөөбүз баланы боорго кысып, чаткалды беттейли, кулакка тартаарда жандалбас кылып, жер ооп кетип, ошондон бери киндик кан тамган жерин көрүүгө зар болуп жүрүшкөн Үсөнкул аргынга баралы дедик эле. Эми жаттындаштар бири-бирин көрбөй калды, арман дүйнө көрбөй калды деп ыйлашты. Жок, тилек кабыл болбоду. Кылдырап эптеп ашууга жетсек, ашуунун этегине жеткенде шыкама деп, Кудай арбакка сыйынып, аска таштын арасында жалтыратып от жагып, эми көкө теңир колдочу болсоң колдой көр, ашуудан аман эсен өткөрүп кой, эч кимге зыяны жок бир пендебиз. Исмайыл уруштан качып баса бериптир. Башын калкалап качып келатыр. Муну ээрчип энеси менен келини биз келатырбыз. Аялдардын маңдайына жазган нерсе ушу экен, баарынын күйүтүнө күйүп чыдай берет экен. Эмне кылабыз деп Кудайга сыйынып олтуруп, эптеп чаткалашып кетели дедик эле, ага жетпедик дешип ыйлашты. Насип буйруптур. Басчы жолду баспай, ишчи суудан ичпей, чаткалдагы бир туугандарын көрбөй, алардын артынан чаткалга неге келгенин айтпай калды кемпир. Кирпик көзүн какпай, кайненесинин жанында олтуруп таң атырды Сейде. Кара булуттай удургуп, көңүлүн зилдеткен ойлордун арасында күйөөсүнүн айласы эмне болот деген коогалуу суроо да бар эле. Капырай, энеси өлүм алдында жатса, баласы ушул чөлкөмдө жүрүп көрө албаса, же көрүнө албаса, бу кандай шумдук? Исмайыл, мен мындайча жашагым келет десе, а закон деген балеси жок, сен андай жашабайсың деп турса, эл да ошону колдоп турса, бу кандай? Күч закон тарапта, көпчүлүк тарапта. Ошон үчүн Исмайыл закондон качып жүрөт. Ошон үчүн чаткалга ооп кетели, эч ким билбес, эч ким тааныбас жакка жогололу дешпеди беле. Исмайыл адатынча өзүнө гөндүм жолуна чүп айылды беттеп келатты.
Тоо этегиндеги жылга жыбыттарды басып өтүп, андан кийин каксоо талаадагы чийлерди аралап жүрүп олтуруп, акыры талаанын четиндеги кашатка жете келди. Берден айыл дүпүйүп көзгө даана тартылат. Оройгон морлору, жылтырап жарык күйгөн терезелери баары көрүнүп турат. Эми ар бир кадамды аярлап таштап, шырп эткен добушка кулак салып, огороддордун чекеси менен абайлап үйгө жакындай берүү керек. Мышыктай билинбей басып үйгө да чукулдап калды. Бирок эмнегедир кооптоно түштү. Бу эмнеси? Короо тарапта караандап кишилер жүргөнсүйт. Кобур-собур үнү кылат. Ал тотойдун огородундагы теректерге далдаланып, көңүлүнө дүрбөлөңчүп, алдан эден шектенип туруп калды. Дагы арагыраак басуудан айбыкты. Жүрөгү бир нерсени туйгандай ылакылдап чыкты. Жүрөк бир жамандык болгонун сезди. Сейде бекер айтпаптыр. Болду кемпирдин акыбалы оор. Мына ушул ой Исмайылдын дене боюн дүркүрөттү. Башына күргүчтөп кан тээп чыкты. Теректи апчый кармап, эмне кыларын билбей, жебинин эркин чыгара албай онтоп жиберди. Короодо кишилер жүрөт. Үндөрү угулбайт. Үйгө да кирип чыгып атышат. Иш бүткөн экен. Оюнда азыр үйгө андан-мындан бир аттап, жолдо котолоп тургандардын биягын бияка, аягын аяка түртүп, өзүнүн жапайы түрү капыстан пайда болуусу менен элдин жүрөгүн чүрүп, энесине учуп жеткиси келди. Айланайын жараткан, балким мына азыр жаны чыккан жаткандыр. Учуп жетип, апасынын муздаган колдорун өпкүлөөсү, ушундай азапка салган үчүн бир да эне ушундай азап тарткан эместир. Өкүнүчүн өксүгүн буркураган ыйга чыгаргысы келди. Ошол буркураган ый менен баарын тет жакта алоолоп күйүп аткан, канча элдерди, канча өлкөлөрдү куйкылап күйгүзүп аткан согуш деген желмогузуң, ошо желмогуздан качам деп мына эми көрбөгөндү көрүп, көр болуп, шордуу болуп, бечара болуп олтурган өзүн баарын жаап жоготуп, бу дүйнөнүн үстүндө азыр энеси менен коштошуп жаткан баланын күйүттүү гана ыйын калтыргысы келди. Буркурап ыйлагысы келди. Көз жашын жамгырдай төгүп, Сейде байкуш ак никелүү чыдамкай жубай, аны бүк түшкөн жеринен көтөрүп алмайынча, суу болгон бетин аарчымайынча, кой эми кой ыйлай берме демейинче ыйлай бергиси, ошол ый менен кошо баарын унутуп, эрип жок болуп кеткиси келди. Ошондо ким анын колунан кармап, сен согушка кетпеди белең, эмне бу жерде жүрөсүң демек. Жүрөктүн бул бир саамга барпырап чыккан ысык буусуна акылдын муздак иле бурду. Акылдын муздак илеби аны жүгүртпөдү, турган ордунан жылдырбады, өзүн өзү сөктү, өзүн өзү жерге какты. Бирок энеси өлүм астында жатса да, элдин алдына азыр ушул каракчыдай кейип менен чыгып барууга даабады. Апам кечирет, апам минтип колго чүп бергенден көрө кетип калсын, башын калкаласын, бирге жолобосун деп Кудайдан тилейт деп өзүн өзү сооротtu Исмайыл. Ошон үчүн азыр дароо кетип калайын деди. Бирок кете албады. Кетмек түгүл кандайдыр бир күч аны улам үйдү карай түртүп, улам бир кадамдан жылып олтурганын өзү да байкабады. Сарайдын түбүнө жеткенде гана эсине келе чүп токтоду. Кишилердин кобур-собуру эми даана угулду. Мына бирөө жөтөлдү, бирөө шарп этире суу төктү. Аттын дүбүртү угулду. Көрүп чыктыңбы? Мырзакул акыбалы кандай деди бирөө. Акыбалы кыйын деди тиги. Атчандын үзөңгүсү дарбазадагы бир темирге тийди окшойт. Чаңктай түштү. Анан ат дүбүртү короодон узап кетти. Исмайыл бу кеткен атчан Мырзакул экенин үнүнөн тааныды. Алсыраак тууган. Качантан бери көрө элек. Көрүп жүргөн кезде эки колу сопсоо эле, уруштан бир колунан айрылып келиптир дейт. Мырзакул чолок деп коюшат экен. Селсебеттин төрагасы болуп алыптыр. Төрага деп. Төрага болгону менен кол жок да, туурабы? Болгону эки кол болсо, анын бири жок болот деген эмне? Исмайыл колдон айрылгысы келген жок. Башты мындай коелу. Ошон үчүн ушинтип азабын жеп, шорун тартып, өзүн өзү сөгүп, бирок башын сактап олтурат. Ай атаңдын көрү, ай. Үйгө мынча жакын келбей, бу жерде эмне болуп атканын көрбөсө болмок. Эми ичи эңшерилип, жүрөгү канап чыкты. Келген жол менен кайра артка тарткандан башка арга жок. Ал кашаттын кырынан алдыда жаткан айылга кайрылып, бир караган кезде түн жарымынан ооп калган. Айылды караңгылык эбак баскан. Тамы кайсы, тереги кайсы эчтемеси билинбей, караңгылыкка чөгүп кеткен. Жылтырап гана эки кичинекей терезеден жарык көрүнөт. Ошол Исмайылдын үйү. Ошол үйдө Исмайылдын энеси жарык дүйнө менен коштошо албай кыйналып жатат. Таң атпай Исмайыл көздөн далдоо жолдорго чүп, айылды көздөй дагы жөнөдү. Ичиндеги кечээ күйгөн алоо кайдан өчсүн. Көңүлү тынчыбай айылга, үйгө тартат. Барганда эмне кылат? Эмне болуп атканын кимден сурай алмак? Муну деле ойлогон жок. Айылды көздөй барат. Күнүн ырайы жаман, бүгүн суук катуу болчудай. Тоо тараптан ызгаардуу шамал уруп атат. Исмайыл тумагын баса кийип, тондун жакасын көтөрүп, ага башын катып, колдорун чөлтөккө тыгып, дугдуңдап келатты. Бутунда килейген салда төтүк, көңүлү зилдеген, ою быт-чыт, жападан жалгыз. Кашатка жеткенде токтоду. Бу жерден айыл даана көрүнөт эмеспи? Бир түп бадалдын түбүнө далдаланып жатты да, айылдын ичин бир сыйра сыдыра тиктеп чыкты. Анчалык деле эчтеме байкалбагансыйт. Түтүнүн булатып үйлөр турат. Мектептин жанында балдар чурулдап ойноп атат. Аттын кишинегени, иттердин үргөнү угулат.
Анын дарт бекири үйүндө. Үйдүн тегерегинде эмне болуп атат ошондо. Бирок бу жолда эчтемени аныктап даанылап биле албады. Кишилер топтолуп жаткан түрү бар. Коройго кирип чыккандар көбөйгөн сөйт. Ушундан иштин жайын баамдап туйсаң болот дечи. Бирок кантип аны айта аласың? Жакыныраак барып даанылап көрсө, балким эмне болуп атканын дароо билет эле. Бирок ал андай тобокелге барбады. Ошентип бадалдын арасында не кылар айласын таба албай, иреңи кумсарып, эки көз канталап үй тараптан өтүп, чыккан эле үнгө кулагын төшөй калып, түшкө чейин суукка тоңуп отурду да үңкүрүнө кайтты. Кечке маал жарадар жырткычтай ызалуу, эки жагын сактана каранып жүрүп отуруп, бадалга кайра келди. Элдин топтолгонун, жаң-жуңдардын күчөгөнүн, кимдир бирөөнүн эчкирип ыйлаганын көрүп эле жүрөгү зырдей түштү. Болор иш болгон окшойт. Кыясал үңкүрүнө кеткен учурда кемпир кете берген көрүнөт. Эми күмөнү калган жок. Апасынан айрылган экен. Капыстан бирөө оор калтек менен башка чапкандай эси эңгирей түштү. Көңүлү караңгылап сулк жатып калды. Бадалдын арасында бир караганга адам, бир караганга түрү суук айбан жаткандай. Караңгы чөөр менен Исмаил айылды көздөй жөнөдү. Огороддордун чети менен жалбырактары немак күбүлүп, арбайып-тарбайып турган баг дарактарга жамынып жүрүп отуруп, кечеги теректин түбүнө жетип токтоду. Ошол жерге былк этпей туруп калды. Апасынан айрылганына эми анык көзү жетти. Коройго кемеге жасап, казан асышыптыр, от күйүп жатат, кобур-собур үндөр чыгат. Мырзакул Чолоктун үнүн жазбай тааныды. Аны жасагыла, муну жасагыла деп баш көз болуп аткан түрү бар. Улам дүпүрөп атчандар келип, бирөөлөр кайра кайтып жатышат. Берде келдин расмий боюнча сөөк эртең коюлат. Эртең менен бу чөткөмдөгүлөрдүн баары келип Куран окулат, бата кылынат, анан түшкө жакын өлүктү алып чыгышат. Көрүстөн айылдын үстүндө, тоо этегиндеги тектирде ошол жерге коюшат. Андан көрө мүрзөсү казылып болду бекен. А жагында жүргөн бирөө жарым барбы? Же эртең мененке калтырышты бекен? Исмаил ушуну ойлоду. Жер тоң, күн мурун казып койбосо эртең менен үлгүрбөй калууга мүмкүн. Кайра бараткан жолдо кайрылып көрө кетүү керек. Ушинтип не кыларын билбей шалдырап, айласы куруп, сукан учуп, өзүнөн өзү корунуп, теректин түбүндө турду. Бир окумда илкий басып, огороддордун чети менен көрүстөндү көздөй бет алды. Асманда ала булут ай жарыгын калкалап, караңгыда аң-дөң билинбейт. Көрүстөн тарапты болжоп жол тандабай жөнөп берди. Бирде мүдүрүлүп, бирде буту чуңкурга кирип кетет. Көзүнө улам тегерине калып жаткан ысык жаштан алды жагын абайлап кароого да будамы келбей баратты. Баратып, адатынча көңүлү дагы зилдеп кетти. Мен эмне болгон жаммын өзү? Эмне эле болуп атам? Кай жолдо баратам? Эмнеге жашап жүрөм? Деди жинденип ичинен кайнап. Айылдан обочуроок тектирдеги бу көрүстөндү Исмаилдин көрбөгөнүнө көп болгон экен. Акыркы жолу бу жерге качан келгенин да эстеш кыйын. Эсинде. Согуш чыга элек кез. Тракторчилердин окуусун бүтүп келгенден кийин алгач ат чалгы беришти. Чөп жаап жүрдү. Чөп тушу көрүстөндүн тегерегинен чабышаар эле. Түшкү тыныгууда аттарды тушап коюп, бир кур балдар көрүстөндүн аймагында өскөн калың чөптүн арасынан бөдөнө кармашаар эле. Эч кимдин колу буту тийбеген түркүн чөп бир кылка жапжашыл болуп жайкалып, ар качан ичи толо бөдөнө болор эле. Аларга мындан өткөн жай табылабы? Мүрзөлөрдүн арасындагы чөптү чаап алышка кимдин дити бармак? Кайран бейкут кес. Капарсыз, кайгысыз жүргөн кайран жайкы күндөр күнү бүгүнкүдөй көз алдында тартыла түштү. Чөптөрдүн буркураган жытын, калкылдап соккон жыйларгыны, жерде да көктө да чулдурап тынбай сайрап, өзүнчө учуп конуп куунак жүрүшкөн парандаларды, жайма-жай чырылдап аптаптын күүсүн чалган чегирткелерди, төбөдө баркырап жанып турган жарыктын молдугунан анын антип балбылдап жанып турганын эч ким эле салбаган жарыктык күндү, дем алсаң көкүрөгүңү тазарткан чаңкайган таза абаны эстеди. Ошондо арадан жылдар өтөрүн, ал моминтип кышкы түндө зиркиреп ызаадан, корунуп коркуудан ичи бук болуп, аны ушундай акыбалга эмне ап келсе ошонун баарына жини кайнап, жек көрүп, камоого түшкөн жырткыч кебетеленип, караңгылык жамынып, көрүстөнгө келүүгө аргасыз болорун ойлоду беле. Тектирге чыгып айланасын карап, бу баягы өзү бөдөнө кармачу көрүстөн экенине ишенбей турду. Жок. Ошо көрүстөн. Айдын билинер билинбес бүдөмүк шооласы ар кай жерде дүмпүйгөн мүрзөлөрдү боолголотуп турат. Тегеректи тегиз кар баскан, жан жок, жымжырт, ызгаар шамал гана сөөккө жетчүдөй ызылдайт. Казып коюшкан экен. Жан казылган көрдүн үйүлгөн топурагы карайып, тигиндейден эле көз көрүндү. Элден айланса болот. Эл аман болсун. Жаманчылыкта улуу кичи дөбөй жабыла келип, тияка тигинтип өлүктүн зыйнатына тикесинен тик туруп, биякта минтип темирдей каткан тоң жерди казып, жайын даярдап койгонун карабайсыңбы? Исмаил жан казылган кабырдын четине келип, үңүрөйгөн чуңкурду мелтиреп тиктеп калды. Эгер өзүмдү өзүм өлтүрө салсам, азыр так ушу мүрзөнүн түбүнө өлсөм, эртең эл апам менен кошо жерге көөм коёр беле деп ойлоду. Бирок мен урустан качып баса бердим. Эл алдына ачык чыга албай жүргөндө эле өзүн өзү өлтүрө салыш да ал үчүн оңой нерсе эмес болчу.
Эртеси эртең менен Ысмайыл айыл тарапка дагы жөнөдү. Суугун күрдө таң атканча үшүп чыккан эме бетинен түгү чыгып, чыйрыгып, бүрүшүп, улам колу менен оозун жаап, күрс-күрс өтөлүп коюп, тем-телеңдеп кетип баратты. Бул жолу ал үй тарапка эмес, көрстөндү көздөй салды. Сөйөктү койгонго катышпаса да сырттан карап турмак болду. Тегерек чөлкөмгө абайлап назар салып, бир узун жылгачага көз түштү. Айылдын берээк четинен башталган ушул жылгача тоо этекти көздөй түз созулуп отуруп, көрстөнгө жакын жерден өтөт экен. Ичине түшүп алса аны эч ким көрчүдөй эмес. Ал болсо сөөктү алып бараткан элди улам карап коюп, обочуроктон коштоп бара берчүдөй. Ушакылды туура көрдү да ошол жердеги үйдөй чоң таштардын арасына жашырынып, айыл жакты карап отуруп калды.